Hi guys, how are you? How is the mood for studying? Менин атым Айсулуу, мен 22 жаштамын. Азыркы учурда англис тилинен сабак берип жатам. Сабактарыбыз азыр BeFree компаниясында онлайн өтүп жатат. So now we are going to play one game in order to gather more information about each other, okay? The most important rule for now is you should listen to each other very carefully. Чынында айтсам, эч жакта иштеген эмесмин. Эң биринчи жумушум ушул мугалим кесиби болгон. Мугалим болуп иштегениме азыркы учурда толугу менен 3 жыл болду. BeFree компаниясына жаңы келгенде сабактар офлайн эле түрүндө өтүп жаткан болчу, бирок карантин учурунда онлайн системага өтүүгө туура келди. Окуу системасынын жакшы жактары аябай көп десем болот, бирок эң маанилүүсү бул алыс жашаган студенттерге же болбосо Бишкек шаарына келип окуй албаган студенттерге аябай жакшы жардам болду десем болот. Азыркы учурда офлайн сабактардан онлайн сабактар таптакыр айырмаланбайт. Ошондой эле бир жумада 5 жолу ар бир сабагы 1 саат 20 мүнөттөн өтүп турат. Чынында айтканда, мурда мен онлайн системасынан иштебегендиктен жана тажрыйбам жок болгондуктан башында аябай кыйналгам. Бирок аз убакыттын ичинде эле мен көнүп, азыр болсо көптөгөн онлайн видеолорду, материалдарды жана китептерди чогултуп, студенттерге дагы, өзүмө дагы жумушумду жеңилдеттим деп айтсам болот. I am teacher in BeFree company. Let's do like this. Okay, so Saule, maybe you will decide what is true and what is not. Онлайн системасы ачылгандан кийин башка чет өлкөлөрдөн, мисалы Россиядан же болбосо Казакстан өлкөлөрүндөн студенттери катышып башташты. Менин үчүн эң маанилүү болгон жакшы жактардын бири бул үйдө отуруп же болбосо башка чет өлкөлөрдө жүрүп же башка жумуштар менен алек болгон учурда дагы сиз иштей берип дагы окуй берсеңиз болот. Мындан ары билимимди редактура чөйрөсүндө уланткым келет, бирок ошол эле учурда англис тилимди өнүктүрүп жана башка өлкөлөрдү көрөм деген максаттарым бар. Ошол эле учурда онлайн системасы жана онлайн кызматы тармагы мага пайдасын тийгизет деп ишенем.